Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн силер менен кыргыз тили сабагында суроолуу сүйлөм деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты суроолуу сүйлөм жөнүндө маалымат алабыз, ага карата сүйлөмдөрдү түзөбүз, өз алдыбызча ар кандай көнүгүүлөрдү аткарабыз. Эми балдар, берилген сүйлөмдөрдү окуп, алардын айырмачылыктарын байкагыла. Кызылчадан кант жасалат. Пахта Ош областында өсөт. Пахтадан кездеме жасалат. Демек балдар, ушул окуган сүйлөмдөр кандай сүйлөм? Айтылыш максатына карай. Туура, булар жай сүйлөм. Ал эми ушул сүйлөмдөрдүн карама каршысында турган сүйлөмдөрдү окуп көрөлүчү. Кызылчадан эмне жасалат? Пахта кайда өсөт? Пахтадан эмне жасалат? Балдар, бул сүйлөм кандай айтылды? Ойлонобуз. Ооба балдар, бул сүйлөмдөр бир нерсени сурап билүү максатында айтылды. Демек, мындай сүйлөмдөрдү балдар суроолуу сүйлөм деп айтат экенбиз. Сүйлөмдүн аягына суроо белгисин коет экенбиз. Мисалы, сен кимдин кызы болосуң? Демек, ушул сүйлөмдүн аягындагы тыныш белгиге көңүл бургула. Сүйлөмдүн аягы суроо белгиси турат. Дагы бир жолу кайталайын балдар. Суроолуу сүйлөм, бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Эми балдар, кырдаалдык сүрөт менен иштейлик. Сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Андан бир нече сөздөрдү атап, дептериңерге сөздүк ишин жүргүзгүлө. Ошол сөздөрдү катыштырып, суроолуу сүйлөм түзгүлө жана аны жазып алгыла. Түзгөн сүйлөмдөрдүн ар бирине көңүл бөлүп карагылачы. Эмнени байкадыңар? Ооба балдар, силер суроолуу сүйлөмдөрдү түздүңөр. Демек, ар бир сүйлөмдүн аягына суроо белгисин койдуңар. Эми балдар, эмне деген сөз пайда болду? Карагылачы. Азаматсыңар, катачылык деген сөз пайда болду. Эми ушул сөздөн сөз жаратышыңар керек. Аларды катыштырып, суроолуу сүйлөм түзүшүңөр керек. Мисал үчүн, ат деген сөз пайда болот. Кат деген сөз пайда болот. Андан аркы сөздөрдү өзүңөр тапкыла. Ошол тапкан сөзүңөрдүн бешөөнө суроолуу сүйлөм түзгүлө. Эми балдар, кийинки тапшырманы окуйбуз. Тиешелүү тыныш белгилерди туура коюп, сулуу көчүрүп дептерибизге жазабыз. Бул текстте тыныш белгилер коюлган эмес. Силер ошол сүйлөмдөрдүн айтылыш максатына карай тиешелүү тыныш белгилерди коюшуңар керек. Эгерде сүйлөм жай сүйлөм болсо, аягына чекит коесуңар. Эгерде суроо иретинде айтылса, анда ал сүйлөмдүн аягына суроо белгисин коюшуңар керек. Текстти окуп чыккыла дагы тыныш белгилерди коюп, дептериңерге көчүрүп жазгыла. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлык. Суроолуу сүйлөм деген бул бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Үй тапшырма.
Суроолуу сүйлөмгө 5 сүйлөм түзүп жазгыла. Аны WhatsApp'tan тартып мугалимиңерге жөнөткүлө. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө саламатта